бир үй бир машина алсам болду дейт элек да ошол болду. Ирелине болду. Азыр 2 үй алып, балама үй алып берейин, кызыма үй алып берейин. Азыр ата-энеме бир үй алып бердим эле ошол. Анын өзүнүн рызкысы бар да. Ага наоборот мындай направление берип, математикадан болсо деле мындай жашоо жөнүндө мындай өзүң укканда да ошону перевод этип койсоң болду. Анан мен балама, небереме, чебереме полный обеспечение этип коеюн. Өлгөндө тигилер жыргасын. Чоң атам, катта атам. Жок, анда ширк болуп калбайбы? Рызкы берүүчү Алла Таала турабы? Анан мен өзүнчө рызык берүүчү болуп, мен маанилүү болгондо мен деп кибирлик ушуна кетет да, шайтандын илеричи. Ошого негизи мындай исламий диний көз караштан бияктан мындай светский карасаң деле адам бузулуп кетет. Өзүн көтөрүп, Бар даяры кирсе, ошого бул байлыкты деле көтөрө алган киши байыса жакшы болот да.